Кадимки кагаздан жөнөкөй желимди бириктирип жазылган болууна толорго ылайыкталган. Мына ушундай жаңы табылган ойлопкан Илдос Сернисов 6-класстын окуучусу. Ал бала кезден ар кандай өз 6-агууна жазап, кызыгуусу артып, азыр жаңы ойлоп табууларды жаратып жаткан учуру. Кичинекей чагымдан эле кызыгам. Анан мага ушак аябай жакты. Бул картондон жасалган. Бул жана тоолорго киши чыкпаган жерге, машина чыкпаган жерге чыга алат. Анан иштетпейм. Кандай кылып жазатын? Буга эмнелер керектелди? Булга мындай шуруптар керек болду, кардон, анан терезеси. Мында. Кантип ойлоп таптың ушуну айтчы? Кандай кылды? Эмнеге ушу тоого чыккан эмне? Тоого мындай тоолорго машина чыга алышпайт, анан бул мынтип эле таштарга тирелип чыгып кетет да. Бул жана таштарга чыгат да. Мен келечекте инженер болоюн да. Алихан Төлөгөнов 8-класстын окуучусу. Анын ойлоп табуусунан жаралган эмгектер республикабыздагы жаш ойлоп табуучулардын сынагында атайын кызыктыруучу сыйлыктарга ээ болгон. Азыр дагы өзү жүрүүчү унааларды жасап келет. Бул деген Bluetooth модуль менен жүрөт. Телефонго кошуп, Bluetooth'ты кошосуң телефонго. И телефон менен пульт управления алып жүрсөң болот. Бул проект дөңгөлөктөрдөн турат. Драйвер, двигатель, Arduino Uno, аккумулятор, включатель, бир дөңгөлөктө. Башка дагы эмен бар, робот, Arduino робот да. Ал деген ультразвуковой датчик менен стенага дуал какта экенин эме карап, артка жылат, бурулуп кайра ошол жактан кетет. Балдардын талантын шыгын өстүргөн Борбордагы Алтын Түйүн улуттук балдардын инженердик академиясы ойлоп табууга жана жаратмандыкка кызыккан балдарга жол көрсөтүп, ачылыштарын жасоого багыт берип келет. Алар үчүн биз 21-кылымдын интеллектуалы деген долбоор бир топ балдардын талантын өстүргөн. Бул жерде балдар 7 жаштан 17 жашка чейин келишет. Алгач балдар биз келгенде биз негизинен эң негизи базовый болгон станокторду менен иштегенди үйрөтөбүз. Ошондой эле паяльник менен иштегенди үйрөтөбүз. Анан акырындык менен азыркы заман талабына ылайык жаңы проектлерди, долбоорлорду кантип жасаш керек. Анан аларды долбоорлорду кайсыл жерде колдонулуш керек, мына ошол боюнча балдарга тема берип туруп, анан даярдайбыз. Бүгүнкү күндө биздин балдарыбыздын кызыгуусу аябай күч, жакшы, абдан таланттуу биздин балдар. Ар кандай эл аралык, республикалык деңгээлдеги кароо сынактарга катышып, жетишкендиктерге жетип келет. Жылда бизде илимий техникалык олимпиада болот, республикалык деңгээлде Кыргызстандын ар бир региондорунан ушундай техникага болгон кызыккан балдар, аябай таланттуу балдар келишет. Мына ошол жерде комиссиянын чечими менен эң мыкты проекттер, долбоорлор каралат. Өткөн жылы Кыргыз Республикасынын президенти академияга болгон иш сапарында келечектеги инженерлерди жана конструкторлорду тарбиялап чыгаруучу мектепке атайын улуттук академия деген статус берип, андан бери жаш мундар шыктанып дагы ойлоп табуучулар көбөйгөн. Робототехника, компьютердик графика жана 3D модельдөө окуу лаборатория, пескография, астрономиялык клуб, чыгармачылык өнөр каналдары ишке кирип, алдыда дагы жаңы ачылыштарга күбө болмокчубуз.